Курманжан датка. Жаралганда жер бетине адамзат, жарыктыкта кимдер жашап өтпөгөн, өзөлсө да аты калчу түбөлүк, инсандар бары үлгү болор көптөгөн. Эл башкарган Курманжандын ысымы эл ичинде аңыз менен айтылат. Көрбөсөм да энебиздин өзүнө, эмгектери көз алдыма тартылат. Калкы үчүн кара жанын аябай, кызмат кылган аянбастан күнү түн, мекен үчүн кантип кызмат кылууга үлгү алсак Курманжандан биз бүгүн. Уркуя Салиева. Ак жоолук салып башына, ак көйнөк кийип буралган, аялдын эле асылы убада сөзгө туралган. Аз жашап бирок баркталган, атагы калды эл үчүн, арманда кеткен асылды унутпайт кыргыз эл бүгүн. Таттыбүбү Турсунбаева. Ак куу дешет далай жандар көркүңдү, ай ким билет куулар сүзгөн көлсүңбү? Көрөр менен кыйын алгач сүрөттөш, көзүңдөгү күйүп турган өрттүңдү. Кең дүйнөнүн көкүрөгүн жаралап, кеттиң эрте ак булутту аралап, сезимдерге өчпөс жалын тутанткан, сендей жандар элде сейрек жаралат. Аттың мейле келбес күнгө аттанба, айландың айтып бүткүс дастанга, сулуулуктун символусуң талаш кыз, суктандырган нурдан артык ак таңда. Башка экен дөнөйдөн арман аялдашкан да мекен. Аял заты табиятынан аруу жандар. Алардын жан дүйнөсү эч кимге жамандык каалабайт. Тескерисинче башкалардын ийгилигине кубанып, ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр. Коомдун, шаардын тазалыгы жана көркү үчүн колдон келген жардамын аябаган Алтынай эжекебиз бүгүн дагы жумуш үстүндө. Бул тармакта эмгектенгенине 7 жылдан ашык убакыт болду. Ушу Токтогул паркына көп үлүшүмдү коссом, ошо жазында жакында гүлдерди эгебиз, ошо гүлдөрдүн дагы гүлдөрдү көбөйтүп көркүнө чыгарсак, ушул эле жердеги көп адамдар келип неме эс алат, ошолор бизге аябай сыймыктанат. Эртең менен келип неме кылганда баары рахматын айтышат. Биз ошого кубанабыз. Тазалап бүткөндөн баардык нерсе таза, гүлдөрүбүз көркүнө келип чыгып турат. Анан арчалар бар, баардык нерсе өз көркүнө чыгып турат. Мен ошолор менен эс аламын. Турмушта аркыл тагдыр жолун тооруп, кыйналып кысталса да жүрөгү ооруп, ачууга алдырбастан аял заты жашайт экен, калбастан гүлдөй соолуп. Аял табияттын асыл баа чыгармасы. Алар ар дайым жылуу сөзгө, жакшы мамилеге муктаж болот. Бирок аларды назиктегенибиз менен бир тарабы коомдо орду зор. Мырзалардан кем калышпай, керек болсо алардан ашып өтүп, эмгегин аркалап, үзүрүн көрүп келишет. Алардын катарында электр тогу менен иштегенди үйрөнүп, бул жаатта колдон келишинче элге кызмат кылып келе жаткан бир айым бар. Ал Динара Турдубаева. Ош Электро ачык акционердик коомдук ишканасында эмгектенип келе жатканына бир топ жылдын жүзү болду. Өз ишине так, жоопкерчиликтүү. Ушул сапаты менен кесиптештердин арасынан өзгөчөлөнүп турат. Бул кесип мага өзүмө жагат. Электр тармагында 20 жылдан бери иштейм. Элдер менен иштегенге аракет кылып, ошо бири жакшы сүйлөйт, бири жаман сүйлөйт. Ошого деле аракет кылып, тилин таап сүйлөшөбүз. Аял деген эми иште да иштеш керек, үй бүлөнү да караш керек. Эки тармакты тең алып кетиш керек да. Негизинен аял заты табиятынан бирөө үчүн күйүп, башка үчүн кам көрүп, ошол кубанса кошо кубанган, кайгысын кошо тарткан бөлөкчү жан. Ошондой инсандардын бири Кишимжан Мурзалиева. Өмүрүнүн 35 жылын медицина тармагына арнап, калктын саламаттыгына кам көрүп келет. Адам эч качан чарчадым, чалыктым же картайдым дебеш керек. Анткени дайым позитивдүү болуш керек. Биздин жашоо, биздин тагдыр, биз өзүбүз ошонун авторубуз да. Биз жашоону кандай элестетсек, ошондой кетет. Саламатсыңарбы? Шашып келем дүрс-дүрс кагып жүрөгүм, илгери үмүт тилектерге толтура, эртели кеч баккан тунук ойлорду бакыран көз окуучума айтууга.
сергий түшөм, эргий түшөм мектептин, бала жыттуу абасынан жыттасам, өтүп жаткан өмүр эместей, эжей деген бала сөзүн укпасам. Балдар менин бар байлыгым, мол бактым, балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр. Саламатпы эжей деген сөз үчүн, мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Бул кесипти 1989 жылдан бери аркалап келем. Иштегениме 35 жыл болду. Кесибим өзүм аябай жагат. Өзүм бала кезимен мугалим болсом деп кыялданчумун. Биз ушу мугалимдер жаратылышынан бала ыйласа ыйлайбыз, кубанса кубанабыз. Баланын экинчи ата-энеси болуп калабыз да мектептеги. Ата-энесин айтпаган ички сырларын дагы мугалимге келип сөзсүз окуучу айтат.